Урматтуу замандаштарым, 1,5 жылдан бери мен сиздерге ден соолуктун эң жөнөкөй сырларын Instagram аркылуу айтып келдим. Ал жерде мүмкүнчүлүк абдан эле чектелүү, болгону 1,5 мүнөт эле убакыт берилет. Ал жерде теманы толук силерге жеткиликтүү кылып айтып бериш кыйыныраак болуп атат. Ошон үчүн мен бүгүндөн баштап YouTube канал ачып, YouTube'дан сиздерге ушол темалардын бардыгын кенен кылып туруп түшүндүрүп берүүгө аракет кылайын. А сиздер болсо менин каналыма катталып көрүп туруңуздар. Бул сиздерге өмүрүңүздөргө өбөк, ден соолугуңуздарга жөлөк болот. Акыркы убактарда медициналык мекемелерге кайрылган адамдардын саны арбын. Жылына 1,5 миллионго жакын адамдар медициналык ар кандай мекемелерге кайрылып, медициналык жардам алып келет. Эмне үчүн адамдар көп ооруп атат? Такталган маалыматтар боюнча статистика мындай. Оорулардын 20% болжол менен тукум куучулуктан келе аткан оорулар. Ал эми 20%га жакыны биздин экология боюнча ошого байланыштырып келишет. 10% медиктердин кетирген катасынан, же болбосо өз убагында жардам бере албай калган айынан адамдардын ооруган учурлары бар. Ал эми негизги бөлүгү болсо бул 50% же андан да жогорурагы бул адамдардын өзүнүн жашоо турмушунан келип чыккан оорулар болуп атат. Айтайын, биздин туура эмес тамактануубуз, аз кыймылдап атканыбыз, биздин болсо уйкунун гигиенасын билбей туура эмес уктап атканыбыз, же болбосо терс ойлордо жүрүп туруп депрессияга, стресстерге чалдыгып, биз өзүбүздүн ден соолугубузду бузуп атканыбыз мына ушулардан келип чыгып атат. Мен сиздерге ар бир кесел боюнча ошонун себептерин жана кантип биз ошол оорулардын алдын алсак болот, мен ошону айтып берип турам. Мени окуткан профессор ага эжелер айтчу эле, оорудун алдын алыш ооруду дарылаганга караганда алда канча оңой жана бул жеңил деп айтчу эле да. Жана арзан. Чыны менен эле ошондой. Азыр болсо билесиздер, медицина өзүнчө чоң бизнеске айланып, ооруларды дарылаш өтө чоң акчага туруп калды. Өзүм жөнүндө айта турган болсом, мен өзүм врач. 81-жылы Кыргыз медициналык институтун аяктагам. Андан кийин болсо юридикалык дагы билим алдым. Медицинанын ар кандай мекемелеринде иштеп жүрдүм, башкы врач болуп жүрдүм, мамлекеттик кызматтарда да иштедим, социалдык коргоодо иштедим. Мен элдин көйгөйүн, жагдайын абдан жакшы түшүнөм. Саламаттыкты сактоонун, социалдык коргоонун мыкты кызматкери деген даражадагы наамдар бар. Каналыма катталып туруңуздар. Бул сиздердин ден соолугуңуздарга өбөк болмокчу. Саламат болуңуздар.